Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жайыл районунун аткаминерлери 17 миллион сомдук кымырып алган. Жайыл районунун Акбаш Атайлы аймагынын мурдагы башчысы жана подряддык компаниянын директору бюджеттик каражаттарды кымырып алуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча камакка алынышты. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз борбору билдирди. Маалыматка ылайык, Жайыл районунун Акбаш Атайлы аймагынын мурдагы башчысы подряддык компаниянын директору менен биргеликте ирригациялык каналдарды орнотуу боюнча тендерди өткөрүүдө республикалык бюджетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирген. Кыргызстандын эсеп палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүмү тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында келтирилген зыяндын көлөмү 17 миллион сомдон ашкан. Кармалган адамдар соттун чечими менен жаза аткаруу кызматынын номер 21 мекемесине камакка алынды. Учурда бул кылмыш ишинин алкагында башка кызмат адамдарынын катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары улантылууда. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. УКМК Разаков шаарындагы 31 сотук жер мамлекетке кайтарылды. Баткендин Разаков шаарында 31 сотук жер мамлекетке кайтарылганын УКМКдан кабарлашты. Маалым болгондой, аталган жер Додосян көчөсү 77 дарегинде жайгашкан. Мурда ал жерде коомдук мончо иштеп келген. 2000-жылы ал бир ишкер тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Кийин мончо өз багыты боюнча колдонулбай бара-бара бузулуп, иштетилбей калган. УКМК жердин азыркы ээси аны өз ыктыяры менен Разаков шаарынын мэриясына кайтарганын билдирди. Дээрлик 3,5 жылда Кумтөрдө 54 тоннадан ашык алтын казып алынды. Кумтөр кенинде 2021 жылды май айынан бери 2024 жылдын декабрь айына чейин тышкы башкаруу киргизилип, андан кийин мамлекеттин менчигине алынган мезгилде 54 тоннадан ашык алтын казып алынган. Бул тууралуу Кумтөр Голд компанинин директорлор кеңешинин төрагасы Болотбек Идирисов аталган кенде өткөн отурумда билдирген. Анын айтымында аталган убактан бери 1,2 миллиард доллар таза кирешет түшкөн, өлкө бюджетине 891,6 миллион доллар салык жана башка төлөмдөр жасалган. Бишкекте опузалап пара талап кылууга шектелип, милиция кызматкерлери кармалды. Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкы башкармалыгынын жашы жетелектер менен иштөө инспекциясынын ыкчам кызматкерлери жана жетекчиси кармалды. Алар жашы жетелектерден 2000 доллар пара талап кылууга шектелип камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. 29 январда Октябрь райондук ички иштер башкы башкармалыгынын жашы жетелектер менен иштөө инспекциясынын ыкчам кызматкерлери, ошондой эле аталган инспекциянын башчысы кармалды. Маалыматка ылайык, алар жасалма негизде кылмыш жоопкерчилигине тартуу аркылуу коркутуу менен кыздардан 2000 акш доллар өлчөмүндө опузалап пара талап кылышкан. Мындан улам кармалгандар ЖПКнын 96-беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мишустин Бишкектен орусиялык компанияларга кысым көрсөтүүнү токтотууну талап кылганы кабарланды. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен жолукканда Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз дооматтарын токтотуусун талап кылганын орустардын ТАСС мамлекеттик агенттиги жазып чыкты. Бизде Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын жогорку өкүлдөрүнүн кыргыз экономикасын өнүктүрүп, жаңы жумуш орундарын түзүп жаткан чынчыл абийирдүү орусиялык компанияларга негизсиз дооматтарды жана мыйзамсыз билдирүүлөрү тынчсыздандырат, деди Орусиянын өкмөт башчысы. Бирок премьер Мишустин кайсы компаниялар экенин ачык айткан жок. Мишустин кызматташы Касмалиевке мыйзамсыз кээде опузалап акча талап кылуу фактылары Орусиянын тышкы иштер министрлигинин нотасында белгиленгенин эскертип, кыргыз бийлигинен орусиялык компанияларга административдик кысым көрсөтүүнү токтотуп, укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыздоону өтүндү.
Тас билдиргендей, Касымалиев бул маселе боюнча Кыргызстанга барганда сүйлөшүп, өзүнчө маалымат берүүнү убада кылган. Расмий Бишкектин маалыматында сүйлөшүүдө андай маселе көтөрүлгөнү тууралуу айтылган эмес. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына ылайык, тараптар эки өлкө ортосунда түзүлгөн стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында энергетика, өнөр жай, айыл чарба, билим берүү жана санариптик экономика тармактарында ири долбоорлор ишке ашырылып жаткандыгын белгилешкен. Жолугушууда ЭЭП алкагында өз ара иштешүүнү күчөтүү маселелерине жана башка аймактык демилгелерге өзгөчө көңүл бурулганы кабарланды. Касымалиев менен Мишустин Алматы шаарында өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынында жолугушушкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети былтыр 29 ноябрда ири өлчөмдө салыктан качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу Яндекс такси ишканасынын жана өнөктөштөрүнүн кеңселеринде тинтүү жүргүзгөн. Мурдараак монополияны жөнгө салуу кызматы Яндекс такси компаниясын Кыргызстандын такси рыногунда монополист деп тапкан. Консулдукта ишкана бааны өтө эле жогорулатып жибергени тууралуу наразычылыктар айтылып келет. Досум, сен Ембанк номерин айтып өтүп кетсең башында да. 51 менен 19 14 400 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болулат эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси, күчтүүлөр гана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме бер жериме, анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине дагы перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Кыргызстандык альпинист Акматбек Маматкаримов Чилиде жайгашкан дүйнөдөгү эң бийик жанар тоо Охос дель Саладого чыкканын Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал жанар тоонун башында калпак кийгени жана Кыргызстандын туусун кармап турганы тартылган сүрөтүн жарыялады. Ал жанар тоонун башына 29 январда Чили убактысы боюнча 11:28 чыккан. Маматкаримов буга чейин Охос дель Саладого чыккан кыргызстандык боло электигин белгиледи. Эскерте кетсек, Охос дель Салада жанар тоосунун бийиктиги 6893 метрге жетет. Ал дүйнөдөгү эң бийик жанар тоо гана эмес, Түштүк Америкада бийиктиги боюнча экинчи орунда турган чокуу болуп саналат. Салык кызматы 90 000 таңга акчадагы сагызды өрттөдү. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери 90 000 таңга акчадагы Орбит контрафактык сагызын жок кылышты. Бул тууралуу аталган кызматтан кабарлашты. Контрафактык продукция Бишкектеги базарлардын биринен тартылып алынган. Жок кылуу процессин ведомстволор аралык комиссиянын, ошондой эле Орбит товардык белгисинин укук ээлеринин катышуусунда өттү. Соттун чечимине ылайык контрафактык продукция Бишкек шаарына жакын таштанды төгүүчү жайлардын биринде, атайын меште, өрттөө жолу менен жок кылынды деп айтылат маалыматта. Орусиядан 72 000 кыргызстандык мигранттар массалык кайтарууга дуушар болушу ыктымал. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында Орусиянын аймагында каттоосу жок жүргөн 72 000 жаран бар.
Эгер мигранттар документтерин 30 апрелге чейин мыйзамдаштырбаса депортацияланышы мүмкүн. Бакыт Дарманкул уулу Орусияда рубльдин курсунун төмөндөшүнөн жана жаңы кабыл алынган миграция мыйзамынан улам ансыз да ал жакта иштеген мигранттардын саны кыскарганын айтты. Министрдин орун басарынын маалыматына ылайык 2022-жылы Орусиянын аймагында 587 миң мигрант жүрсө, 2023-жылы 408 миң киши калган. Ош базарынын аймагында жер төлөөдө кумар оюндарын уюштурган шектүү кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук Ички иштер баш башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда Ленин райондук Ички иштер баш башкармалыгынын ыкчам кызматкерлерине У деген бир адам менен байланышка чыккан. Ал оюн зоок жайына карата колдоо үчүн ай сайын 30 миң сом берип турууну сунуш кылган. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 219 биринчи беренеси оюн зоок ишин мыйзамсыз уюштуруу жана 345 беренеси пара берүү менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталган. Анын натыйжасында 1992-жылы туулган жана кармалып шектүү Бишкек шаардык Ички иштер баш башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Оюн зоок жайында тинтүү жүргүзүлүп, компьютердик симулятор алынды. Кара сууда 2,4 миллион сомдук кымырып алган айыл өкмөттүн кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Кара сууда мыйзамсыз жол менен 2,4 миллион сомдук кымырып алган деген шек менен анын айыл өкмөттүн кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Алар которууларды кызматкерлерине айлык акы катары көрсөтүшкөн. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Ош облусунун прокуратурасы Кара суу районунун Тымак мурдагы Кызыл суу айыл өкмөтүндө жүргүзүлгөн текшерүүсүндө мыйзамсыз аракеттерди аныктаган. 2023-жылдын февралынан баштап 2024-жылдын январына чейинки мезгил ичинде айыл өкмөттүн кызматкерлерине айлык акы катары көрсөтүү менен жалпы 2 миллион 402 миң 877 сомдук акча каражатты мыйзамсыз которушкан деп жазылат маалыматта. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бишкекте 27 жаштагы Аман изделүүдө. Бишкекте Насыранбеков Аман Алмазович изделүүдө. Ал 2024-жылдын 19-декабрында Тыналиев көчөсүндө жайгашкан үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Ленин райондук Ички иштер баш башкармалыгына анын атасы арыз менен кайрылган. Амандын бою 165-170 см. Бети сүйрүү, көзү көрөң, чачы кара, орто дене түзүлүштө, мурду түз, кашы калың. Үстүндө кара топу, кара куртка, кара спорттук бут кийим болгон. Эгер сизде Насыранбеков Амандын жүргөн жерин аныктоого көмөктөшкөн кандайдыр бир маалымат болсо, төмөнкү телефон номерлери аркылуу билдирүүңүздөрдү суранабыз. 0312 35 29 47, 0312 35 26 71 же 075 45 05 53, 0773 90 94 65 деп өтүнүшөт милициядан.